Учурунда ырчылык өнөрү менен дүйнөгө таанылган Кыргыз элинин сыймыгы Болот Миңжилкеевдин классында вокал өнөрүнөн сабак алган Садыр Жумашев кийинки эле кыска аралыкта бийик таланты менен музыка коомчулугунун көңүлүн өзүнө буралды. Анын жогорку стилдеги сезимталдуулугу, өзгөчөлөнгөн ички тунуктугу, эркиндиги менен ал түзгөн каармандардын галереясы жана камералык аткаруучулугу Садырдын баралында турганын айгинелейт. Мен өзү туулган жерим Базаркулкон району Жалал Абад областында Кызылай айылында төрөлгөм. Жашым ошол жерден өттү, ошол жерден окудум. Музыкага кызыгуу ошол жерден менде башталды. 68-жылдары Рыспай Абдыкадыров деген бизде бир музыкант агабыз чыккан. Ошонун аркасынан бир кызыгуу пайда болду деп ойлойм да. Карап турса менесиңди сүрөттү. Эске түшөт көлдүн жеги гүлөткөн. Биринчи жолу ырдаганым мен эсимде бир аяштан бар эле өзүм бир айылда пахтада чоңойгонбуз кичкебизден ырдап жүрүп мектепке бара элек боламын. 6-күнү кечинде деген ырды ырдап бериппин да, мен баштала кызыктырып койсо ырдай берчү экен. Анан көрүп, ой, аябай бул бала чоң бала болот экен. Деши ошолордун батасын алып кичинекеймин. Анан ушул ырчылык өнөрүнө өттүм. Экинчиде мага түрткү берген мен ата-энем болду. Мен агам Адылбек деген атам, ошолор мага ушу кичинекейимен кызыкканымды көрүп, мага ошол музыкалык инструменттерди сатып берди, аккордеон, ошо гитара, ошондорду сатып берип, мага бир чоң таасир берди да. Ошондон баштап анан мен ошо музыкалык өнөрүмө өрчүдү деп ойлойм. Жүрөгү музыка деп дегдеген Садыр Оштогу музыкалык окуу жайдын вокал бөлүмүнө тапшырат. Ошол убактагы бөлүмдүн кафедра башчысы Калинина Садырдын тубаса талантын байкаса керек, токтоосуз ал кездеги Фрунзе шаарындагы искусство институтунун ырдоо бөлүмүнө жолдомо берет. Институттан Темирбеков баштаган белгилүү окутуучулар Садырды угуп көрүшүп, атактуу Болот Миңжилкеевдин классына бөлөт. Ошол убакта мен өзүм билбепмин, Болот Миңжилкеев агайымын классына жазылыппын. Ага чейин агайда кыргыздар деле аз окучу, основной ал жактан, Россия жактан, башка жактан келгендер көбүрөөк окучу да. Айылдан келип бир тааныбаган эле вокалды анча билбеген адам болуп, биринчи ошо Болот Миңжилкеев агайыны классына мен отуруп калдым. Бул мага бир шанс деп коет, бүткөнчө мен агайым Болот Миңжилкеев агай алып жүрүп, мен агайдын тенор үнү боюнча мен бүттүм. Эң акырында ушул агайдын мага берген таасири аябай чоң болду. Болот агайдын артыкчылыгы жөнөкөй болчу. Ар кимге өзүндай тамашалашып, студенттер менен кадимки буртагандай мамиле жасачу. Он сам еще обучаясь, учился он у Минжилкиева Булата Абдуллаевича, и все время, естественно, мы относились к старшим студентам как к старшим братьям, то что они уже были имели какой-то опыт, и все время они старались нас поддержать, рассказать. Вот один из таких людей был Садыр. Окуу бүтүп атканда мен ошо Травиат операсын госэкзаменде тапшырдым. Ал убактарда бир действие, эки действие гана берчү, эми студент катары госэкзаменде Травиат операсы менен өттүм. И через многое время после того, как он выпустился, он немного, так сказать, исчез, он уехал. И я долго думал, потому что
человек, обладающий таким красивым голосом, богатым тембром, он не должен был уходить вне сцены, быть вне сцены, и он должен был находиться в оперном театре. А так как мы все стремимся именно попасть в оперный театр, прикоснуться к высшему искусству, то мне было немного непонятно, почему он не пошел по этой дорожке, по этому пути. Ошол убакта атам каза болуп калды. Анан апам жалгызсыратпайын деп баягы балалык немени ар бирибиздин башыбызда бар, аткарыш керек. Ошондуктан апамды кичине карашка туура келип калды. Анан ошондуктан ошол ош жака кайрылып барып калдым. Тагдырдын мындай бурулушу Садырдын келечек ой планына кирбесе да, ал мүмкүнчүлүгү болушунча музыкадан алыстабаганга аракет кылды. Жалал-Абадтагы филармонияда солист болуп, ошол убакта Борбордогу консерваториянын филиалы ал жакта ачылып, ал бөлүмдү жетектеп калды. Бирок бул Садырдын өзүн өзү сооротуусу болчу. Анын жан дүйнөсү чоң сахнаны карай ээликтирди. Бир чоң сахнаны көргөндөн кийин бул жерден кетишиң аябай кыйын болот экен. Ал жерде жүргөндө, үйгө барганда, бир жерде отурганда өзүңчө бир бук болгонсуп, бир ичиңдин мындай черин жаза албай бир нерсе тургансы берет экен бул жерде. Өмүр бою көрсө, ошол чоңнаны самаганын, ошол чоң сахнаны эстегеним ушул жерде жөнүндө кыйнап жүрчү да. Ошентип акырынан кайрадан ошол не берсе, кайра алып келди да мен ушул чоң театрга. Мына Кудай буйрса 2006 жылдан бери театрга келип, солист болуп иштей баштады. Это вообще-то свидетельство того, что насколько неиссякаемый, неисчерпаемый творческий потенциал на таланты в кыргызском народе. Почему? Потому что вот он появился несколько лет назад в оперном театре, причем появился уже как заслуженный артист республики, появился практически из ниоткуда. Я первый раз, когда услышал его в театре, я подумал, где он был раньше? Почему столько лет его не было в театре? Потому что голос дан Богом, голос великолепный, голос природный голос. Вот, и через достаточно уже много прошло времени, и когда я работал руководителем оперной труппы, вдруг появился Садыр. Я приятно удивился, честно говоря, потому что и мне в первую очередь было интересно, в каком состоянии находится у него голос. И когда он спел одно произведение, я понял, что у него голос стал еще красивее, еще сочнее, и перспектива развития его профессиональных данных
было налицо. Именно в лучшую сторону, можно сказать, до мирового уровня. Bir tenor geldi, Жалабаттан дегенен келіп оқысам. Birinci spektaklini оқыған жоқмын, екіншісін бе, үшіншісін Травиатадан Альфред тырдап жатқан екен. Емі оқымыш емі. Ошыншалық таза үйін, bizde lirический tenor деген болды, драматический tenor деген болды. Ошо лирический tenor Сейталевтің үйінде да. Анан бойы да келишкен, өңі де келишкен, үнү де келишкен, музыка жағынан бүт жакшынан келишип турпур да. Анан кийин абдан жакшы деңгээлде менин көңүлүмдө калды. Бирок эми бул мындай музыка тарыхта мындай сейрек кездешчү окуя дейм да. Кайра келип, мисалы дүйнөлүк классикага ушуга кирип кетиш. И тем более, когда он уже вышел на сцену, будучи солистом оперы, и начал раскрывать образы во многих других спектаклях, допустим, в «Травиате», он когда пел Альфреда. Бұл мен ең чоң бірінші партиям болды. Эмнеге дегенде, ошол мурунку мага берилген, ошол агайымын болот, агайымын ошол немеси жөн эмес экен, жөн жатпайт экен, ошол алып келип, биринчи баштаганда эле мени чоң партиядан башталды. Репертуар тандоодо чыгармачылык дараметиң, позицияң дал келип турса, демек бул алдыңдагы бийиктикти багынтууга шарт түзөт. Эгер ал бийиктикти багынталсаң, бул канчалык чыгармачылык кубаныч, чыгармачылык бакыт. Экинчи операм «Сельская честь» Торидо деген италиялык чоң партияны кош алып чыгып элдин астына чыкканда, анан чыныгы өзүмдүн ошо вокалдык алган билимимди ошондо бааладым. Эмнеге дегенде андай партияларды ырдаш кыйын. Мындай үлгүдө күндөр бизде аз. Бизде мына айтылуу биздин Сейталиев, Токтоналы, Аксакал. Ушундан кийин мындай көп ырдап келатышат. Ошондон кийин мындай накта операга ырдаган. Мындай жок кыйсы болчу да. Ушу менен мен өзүмдү дагы мына дирижер катары дагы ушу театрдын, садырдын келиши бир табылга деп ойлойм да. Анткени азыр тегеректеги биздин театрлардачы, мына коңшу өлкөлөрдөгү Алматыда, Москвада деле мындай үндөр жок азырчы. Анан биздин ушундай өзүбүздүн театрда ушундай үндүн болуп турушу, мен ойлойм, бул биздин маданиятыбызга чоң бир тиги эмеден берилгенчи, жараткандан берген бир дагы бир күтүп алсаңар күтүп ал дегендей бир өнөр болсо керек дейм да. Он сделал ряд красивых партий, и они по-своему были с глубоким внутренним содержанием, такие как «Сельская честь», я сказал уже, вот «Травиата» Альфреда он спел, потом вот «Кармен» выпустил, очень большая партия, партия Хозе,
И я думаю, это только начало, то, что он может. Бізде ойлосам Средний Азияда бұл Кармен операсы болмайды. Біз бірінші жол шығатабыз Кармен операсы. Ошондуктан бұл ең чоң партия болды мага. Я ему все время говорил: Садыр, учишь партии, это не значит, что ты должен голый учить и все. Ты должен знать все об этой партии, знать партии своих партнеров, знать музыку в оркестре, знать эпоху того времени, где это происходило, опера, почему она написана вообще, кто такой был, допустим, Кармен, кто такой был Хозе и все. И вот, допустим, драму любого исполнителя, любого персонажа, который он исполняет, он должен пропускать через себя. Через вот это твоя трагедия, допустим, тот же Хозе, когда он Кармен готовил, им об этом говорил. Ты понимаешь, что вот это все должен понять, насколько это все. И выходя на сцену, я посмотрел его выступление на сдаче этого спектакля. Я после сдачи ему сказал об этом. Вот последняя финальная сцена, когда ты убиваешь Кармен, понимаешь, что во всех сценах выходишь одинаковый. Выбритый, причесанный, в костюмчике. Понимаешь, тебя Кармен бросил, ты где-то вот какое-то время пропадал, она тебя бросила совершенно, ты опустился совсем. Вот. Ты должен быть, не знаю, взлохмаченный, небритый, с безумным взглядом в глазах, и ты приходишь к ней, у тебя последняя маленькая осталась надежда, что она, может быть, еще станет твоей. И вот ты с этой надеждой к ней приходишь, как вот, не знаю, как побитая собака, которая просит у хозяина, не знаю, голодная, что он даст ей что-то сейчас, кусочек чего-то там поесть. Вот с таким побитым взглядом ты должен прийти к ней. И вот умолять ее в тот момент, когда тебя уже, ты понял, что она тебя не простит, уже никогда не будет твоей, и ты не нужно, она не любит тебя, она любит другой. И в этот момент уже все, надежды нет, в этот момент это взрываешься, все из тебя должно выйти. И вот отчаяние уже, все, отчаяние человека, приговоренного к смерти, и ты вот и убиваешь ее. Вот это ты должен показать все это. Но он, да, говорит, Баке Махал, очень думаю, и попытался все это сделать. Вот из спектакля в спектакль он пытается это сделать. Он прекрасный Хозе, он прекрасный Альфред. Сейчас вот он учит Каню в паяцах.
Азыр мен дап-даяр болуп Паяц операсынын Каньо партиясын жасап койдум. Паяц операсынан чоң партия аябай элдери кызыктыра турган. Анан Риголетто операсынан Герцогдун ролу. Ал да бир 2-3 айдан кийин ал дагы даяр болуп калат. Анан мен ушу күзгөбү, быйыл жазгабы чоң операдагы бир Аид операсынан Радамес деген ролуна чыксамбы деп, ошонун үстүнө азыр чоң иштеп аткан убагым. Несколько лет назад он начал петь в театре, говорил: ребята, по бережнее отнеситесь к нему, можно сломать все, человека и голос, и все. И он должен как немножечко бережнее к себе относиться. Только азыр эмне кылыш керек? Буга ырдаш керек. Элдин астына көбүрөөк чыгыш керек. Негизи тоскоолук кылган киши жок. Азыр только ушу ырдашы керек. Анан өзүмдү айтам, кичине мындай байкабырда үндү сакташ керек. Анан эми билген дирижерлор мунун үнүн мындай сактап эметиш керек да. Здравствуйте, Здравствуйте. Как идет подготовка? Хорошо, хорошо. Желаю вам удачи, Спасибо. успеха, всего Спасибо. очень Спасибо. Чынында эле Садыр ырчылык касиети, талбас эмгеги менен кыска аралыктын ичинде театрдын элдин сүймөнчүлүгүнө айланды. Биздин театр угуучулар көптөн бери мындай үндү уга элек эле. Азыр Садырдын ар бир сценага чыгышын күткөн күйөрмандары, музыка сүйүүчүлөр, чет элдик меймандар ар бир Садыр катышкан спектакльдерди куру калтырбайт. Садырдын ички дарамет байлыгы кең. Анын аткаруусундагы романстар, ырлар, ар түрдүү масштабтагы иш-чараларда аткарылып, музыкалык маданиятыбызды даңазалап көтөрүүдө.
очень хороший перспективный певец. И многие другие театры были бы рады иметь такого певца. Но в данный момент он живет на квартире, у него нету возможности, ну как, не то что содержать семью, а иметь свой угол. Илгери тыштан келген 2 жыл иштеп кеткен артисттерге де үй берген дейм. Илгери Кыргызда айтат го, шымсыз келген манасты айтат, шымсыз келген чорого то эчкинин терисин ийлеп саймалап атып шым кийгизген экен. Үйсүз келди бир чоро дейт да, үйсүз келген чорого тиги манаттан жапкан үй кылыпчы. Аялсыз келди бир чоро дейт, ага тиги турнамайын бөтөгөз ушундай кыз алып берген экен. Анан өзүбүздөгүлөргө аяб эмне дейм да. Бүгүнкү көрсөтүүнү аяктап жатып, маданиятыбыздын деңгээлин бийик көтөрүп, алдыга суурулуп чыккан садырдай жигиттерге колдоо көргөзө турган учур келип жеткенин сездим. Анткени ички дүйнөбүздүн тазалыгына, жаңы ачылыштарды, бийиктикти жаратууда чыныгы чеберчиликте аткарылган чыгарма таасир берерин мезгил өзү айгинөлөдү.